азыркы сөздү ошол Бишкек шаарынан ата тартып жол тартып келген дагы бир алымдарыбыздын бири Бактыяр Дамылга берсек, буга чейин дагы кабар алып кеткен, өзүңүзгө 5 мүнөт убакыт берсек, Бактыяр Дамылга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихи карим. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандарым. Албетте бүгүн майрам, бүгүн той. Ошондуктан майрамдыкты билдирип, тойду билдирип, жакшы ачык жүздүүлүктө болсоңуздар, мына ошол баарыбызга ылайыктуу болот. Недовольный болуп пленге түшкөнгө окшобостон бардыгыбыз, албетте ачык жүздүүлүктө. Ушунчалык толкунданып турам, урматтуу туугандар. Мен дагы ушул 83-жылгы достордун катарында төрөлүп, ушулар менен биргеликте бири-бирибизге сөз менен болсо дагы, башка нерсе менен болсо дагы дух берип, ушул башталганда келдик эле. Мына бүгүн бүтүп калды, урматтуу туугандар. Албетте, элибизде сөз бар го, жоону кырса эл кырды, аты калды Манаска депчи. Албетте, буну салса сиздер салдыңыздар. Аты эми 83-ке калды, ого чыдап коесуздар. Бир адам атасыга мактанган экен, ата, сизге караганда менин даражам бийик турат депчи. Неге? Сизде ошо район чоң алай эли гана таанıyt. Мени болсо, Бишкектен бери, муфтияттан бери жалпы бардыгы тааныйт. Мен ушундай даражалуу адаммын дегенде атасы айткан экен. Балам ушундай даражалуу баланы өстүрүп тарбиялап койгон, анан сүйлөгүн депчи. Албетте бул жерде Айшаталарыбыз олтурат, машалла. Бул майрам өзү 1983-жылы башталган да өзүчү. Ошон алхамдулилла дагы деле уланып келип атат. Ошондон Алла разы болсун сиздерден, салым кошкондордон, жана ушунчалык бизди урматтап 83-жылгы балдарды сыйлап келген муфтиятыбыз, машалла, казыятыбыз, жалпы акимият, өкмөт бардыгыздар чакырыкка жок дебестен макул деп келип бердиңиздер. Сиздерге чоң ыраазыбыз. Эми урматтуу туугандар, албетте ушунча чыккандан кийин айтып кетпесем болбойт, ооруп калат окшойм. Аллах Таала Сулайман алейхисаламга 3 нерсени сунуш кылган. Кааласаң илимди ал, кааласаң байлыкты ал, кааласаң падышалыкты ал. Үчөөнүн бирөөсүн ал деди да. Кааласаң илимди ал, эң илимдүү алым молда сен болосуң. Жок, молда болгум келбейт десең, анда байлыкты ал. Каалагандай жейсиң, каалагандай ичесиң, каалагандай кийинесиң. Жок, аракеттер өлтүрүп кетет, коркутат, налог салат десең, анда падышалыкты ал. Шамал, жин, дөү, кумурска бардыгын сен башкарасың. Үчөөнүн бирөөсүн ал деди да. Эми Аллах Таала ушул үчөөнүн бирөөсүн бизге сунуш кылса, кайсысын алат элеңиз? Ошол сиздин деңгээлиңиз да. Өткөн бир жерде айтсам, бирөө айтат, илимди алмакмын дейт. Бала саласыңбы? Мына медресе ачылды, келип атасыңбы десем, жок, убакыт жок дейт. Ондо ачык эле айтпайсыңбы? Байлык деп элечи, 5-7 деп эле айтпайсыңбы? Бишкекте бирөө келсем, аксакал эле киши экен, айтат, мен үчөөнүн тең алмакмын дейт. Айттым, аба сугаламаң дедим, бирөөсүн эле алың дедим. Сулайман алейхисалам карап туруп, мен илимди алам деп илимди алды эле. Алла Таала байлыкты дагы, падышалыкты дагы өзү эле берип койду. Өзү эле берип койду, урматтуу тууган. Неге? Анткени илими жок, байлык менен падышалык инсанга бактылуу алып келбейт. Илими жок, байлык менен падышалык инсанга сый урмат алып келбейт. Балким илими жок, байлык менен падышалык инсанды бул дүйнөдө кор кылат деди да, урматтуу тууган. Кандайча? Аны көрдүк го, Бир эмес, 2 падышабыз жок го. Кече карантинде көрдүк го кандай болду. Ошондуктан урматтуу туугандар, бардыгыбыз мына эл сиздики, урматтуу Айшаталар, урматтуу туугандар, айыл башка тилек бир, бармак башка билек бир дейт го. Айылыбыз башка болсун, бирок тилегибиз бир болсун. Мына бул медресени бардыгы бакка окшоштуруп атат. Мен айтат элем, бул бойго жеткен кызга окшоштурам да менчи. Мына бойго жеткен кыз көрүнүп калды, ар ким талаша берет эмичи. Кызыңыз бар экен, бизге бербейсизби депчи. Ошондон жалпы урматтуу тууган, айыл башка тилек бир, бармак башка билек бир. Айылдардан мүмкүн болушунча 3-3төн 5-5тен кылып чакырдык 83төр. Сиздерди урматтап сыйлап чакырдык. Кудай буйрса кичине дагы биздин бере турган белектерибиз, сиздерге дагы бере турган чайыбыз бар. Берип ошол жерде дуаңыздарды берип кетиңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.